Саламатсыздарбы, сиздерди бүгүнкү күнгө даярдалып чыккан жаңылыктар менен тааныштырабыз. Андыктан биздин Сокол Медиа YouTube каналына катталып пикир калтырганды унутпаңыздар. Ош облусунун Нокот районундагы Рауза атындагы медреседе 12 жаштагы бала сабалды. Облустук милициядан билдиришкенде 2022 жылдын 9 декабрь күнү Нокот райондук ички иштер бөлүмүнө маалымат түшкөн. Анда Нокот районунун Көкжар айыл аймагындагы 12 жаштагы тургуну денесинен жаракат алып, жандандыруу бөлүмүнө түшкөндүгү аймактык ооруканадан билдиришкен. Аталган окуя маалыматтардын электрондук журналына катталып, кылмыш жаза кодексинин 130-беренесин ден соолукка оор залакат келтирүү менен кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө өспүрүм денесиндеги жаракаттардын ордунан аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалган. Экспертизанын корутуусунда ылайык 12 жаштагы баланын денесине оор жаракат алгандыгы аныкталган. Кылмыш ишинин жүрүшүндө күбө суралган. Ал эми Рауза атындагы медресенин тиешелүү уруксат кагаздарынын жок болгондуктан ал эми медресе жабуу боюнча тиешелүү мекемелерге сунуштар жиберилди. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө 13 жаштагы жана 12 жаштагы кыймыл аракеттерине кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинде каралган кылмыштын курамы бар экендиги такталган. Бирок окуя болгон учурда жогорудагы жаш балдардын жаш курагы 13 жаштагы экендиги кылмыш жаза кодексинин 28-беренесинин 2-бөлүгүндө кылмыш жасаганга чейин жашы 14кө толгон бала кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылууга тийиш деп көрсөтүлгөн. Текшерүүнүн жүрүшүндө жогорудагы жаш балдардын курагы 14 жашка толбогондуктан аталган кылмыш иши кылмыш жаза процедуралык кодексинин 27-беренесинин 1-бөлүмүнүн 2-пункту менен өндүрүштөн кыскартылган. Ошол эле учурда кылмышка шектүүлөр атайын каттоого алынып, ата-энелердин укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин 102-беренесинин 2-бөлүмүнүн ата-энелик милдеттерден качуу негизинде кылмышка шектүүлөрдүн ата-энелерине айыппул салынган. Ошто өзүн сот аткаруучу катары тааныштырган Жаран Кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 16 февралда УКМКнын Ош шаарын жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан жүргүзүлүп жаткан ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 1980-жылы туулган Жаран Кармалган. Ал өзүн Ош облусунун Кара Суу райондук сот аткаруучулар кызматынын бөлүмчөсүнүн кызматкери катары тааныштырып жүргөн. Кармалган адам арызданган Жарандан Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгууга коюлган чектөөлөрдү алып салууга көмөк көрсөтүү, 20 000 сом акча каражатын талап кылганды аныкталган. Учурдан бул иш боюнча иштин бардык жагдайлары аныктоого багытталып, тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Беловодск айылында жайгашкан номер 16-түзөтүү мекемесине 2 жаран баңгизатын киргизүүгө аракет кылган. Бул тууралуу жазалардын аткаруу кызматы билдирет. Маалыматка ылайык 16 февралда Honda Fit үлгүсүндөгү унаа менен мекеменин түндүк тарабынан ал жака өтүүгө аракет кылган 29 жаштагы жана 23 жаштагы кыргыз жараны кармалган. Алардын унаасына скотч менен оролгон кара жашыл түстөгү өзгөчө жыты бар. Гашиш баңгизатына окшош жалпы салмагы 719 граммды түзгөн 2 таңгак алынган. Бул факты Чүй облусунун Москва райондук милициясынын катталып кармалгандарга карата тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев мурдагы журт башчылары жана президент Садыр Жапаров менен жолугушуусу боюнча үн катты. Ал жолугушууну тарыхый окуя деп атады. Чындыгында бул тарыхый улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун сөзү менен айтканда кылым карытар бир күн окуясы болду. Бул жолугушуунун түздөн-түз катышуучусу катары мен үчүн бул элдин жогорку кызыкчылыгына жана кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн чындоого негизделип ишке ашырылган ачык көрүнүп турат. Муну менен Садыр Жапаров балким өзүнүн мурункуларга болгон наразычылыктарын жоюу менен өзүнүн саясий даанышмандыгынын, адамдык берешендигин көрсөттү, деди Акаев. Ал ошондой эле Садыр Жапаровдун жана анын командасынын акыркы 2 жыл аралыгындагы бардык тармактарда, анын ичинде мамлекеттик жана коомдук, ички жана тышкы саясаттык олуттуу ийгиликтерге жетишине басым жасаган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда өлкө үчүн өтө зарыл болгон экономикалык жылышка жана андан ары динамикалык туруктуу өсүүгө өбөлгө түзгөн кырдаалдар түзүлдү. Бул элдин жыргачылыгына кескин жогорулатуунун негизи. Албетте, мамлекеттүүлүктү чындоо, эл арасындагы биримдикти, ынтымакты бекемдөө өлкө президенттин түздөн-түз жана негизги конституциялык милдети. Бул милдетти иш жүзүндө толук ишке ашыра баштагандыгы кубандырат. Жеке мен бул демилгени колдоп, кесиптештеримди Кыргызстандын бакубат келечеги үчүн, кыргыз коомунун стабилдүүлүгүн бекемдөө үчүн макул болууга жана колдоого чакырам, деп кошумчалады Акаев. Учурда пайдаланып, ал Кыргызстандын элин ынтымакка, эл шайлаган президент Садыр Жапаровдун тегерегине бирүүгө чакырып, учурдагы ыңгайлуу кырдаалдарды экономикалык жактан гүлдөп өнүккөн Кыргызстандын куруу үчүн колдонууга чакырды. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери Ош шаарындагы Улуу Отас балдар үйүнүн тарбиялануучусуна ыйгарымсыз мамиле жасоо фактысы аныкташкан. Бул тууралуу аталган борбордун басма сөз кызматы билдирди.
Улуттук борбордук аймактык өкүлчүлүгүнө Лотос балдар үйүнүн кызматкерлери тарабынан 5 жаштагы тарбиялануучуга ырайымсыз мамиле жасалгандыгы тууралуу видео тасма келип түшкөн. Окуянын бардык жагдайлары тактоо үчүн комиссия түзүлгөн. 10 февраль күнү балдар үйүнө профилактикалык иш сапар болуп, ага Ош шаарынын прокуратурасынын өкүлү юстициянын майору Аида Самаева да катышты. Аталган комиссия мекеменин жетекчиси Рахат Аманова менен маек курду. Ага денесиндеги көгөргөн тактар көрүнүп турган кичинекей кызга жасалган катаал мамиле тууралуу суроолор берилди. Мекеменин директору кыздын колунда жана далысындагы көгалак тактар, ал директор урушкан балдарды тыштандыруу аракет кылып алып кеткендигине улам пайда болгондуктан айтып жооп берди. Директордун колдорунда маникюр болгондуктан балдардын сезгич териси кокустан жабыркап калган деп айтылат билдирүүдө. Белгилегенде директор жабырлануучунун бетинде көк так бар экендигин түшүндүрө алган эмес. Аманова так жооп бербей, бул факты четке каккан. Ошол эле учурда ал кыз жөн эле жыгылып калгандыгы айткан. Лотос балдар үйүнүн директору менен да тарбиялануучу менен да болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча комиссиянын мүчөлөрү Аманова тарабынан мыйзамсыз аракеттер жасалган деп тыянакка келишти деп жыйынтыктады аталган мекемеден. Чогултулган материалдар кароо жана чара көрүү үчүн Ош прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен мен Аделина Бакытова.